Кудайдын чакырыгы 11 декабрь. Күз мезгили өтүп кетти. Ар бирибиздин жашообузга жыл сайын күз мезгили келип турат. Эмнегедир бул мезгил абдан ойлонгонго, көп нерселерди таразалап, баалуулуктарды карап чыкканга түртөт. Ар жылы келип турган күздөй болуп эле жашообуздун да күз мезгили келет. Кимдир бирөө үчүн келип да калды. Албетте бул жашоомдун аягы келди дегендик эмес. Бирок ойлоно турган, баалуулуктарды карап чыга турган, артты карап, баа бере турган убак, акылмандуулуктун жана руханий өсүп калган убак дээр элем. Бардык нерсенин өз убагы бар. Асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар, дейт насаатчы өз китебинде. Мен бул мезгилди түшүм жыйнаган учур деп да коет элем. Бир дагы дыйкан түшүм жыйноо убагын өткөрүп жибербейт. Анткени ал бул үчүн жаз. Жай абдан эмгектенди, күч жумшады, убакыт коротту, күттү. Жашоонун күз мезгили дагы Кудайга көрсөткөн ишенимдүүлүктүн жемишин, жакшы иштерибиздин жемишин, кетирген каталарыбыздын да жемишин жыйнай турган убак. Кудай ырайымдуу, ага кайрылсак, ал биздин жыйнап жаткан ачуу жемиштерибизди да ырайым булагына айландырып кое алат. Анткени анын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Жашооңуздун күзү келип калган болсо, Кудай буга чейин калтырган эмес. Дагы деле силер менен. Бардыгы убактылуу, бардыгы өтүп кетет. Жалгыз Кудай эч өзгөрбөйт. Ушул күнгө чейин, күз мезгилибизге чейин сактап келген, тарбиясын берип келген Кудайды таңтайлы.